Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен Уланбекова Айлин. Бул Мырзабек Мамбетов атындагы орто мектебин 7 классында окуйм. Таанышканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү тренингден эмнелерди алам деген күтүүлөрүңүз бар? Мен бүгүнкү тренингден жакшы маалыматтарды алам деген ишеничтемин. Анткени мен буга чейин такыр мындай тренингтерге катышкан эмесмин. Биринчи жолу катышып жатуудамын жана кызыктуу маалыматтарга билем жана ушул кызыктуу маалыматтарга ээ болом деген үмүттөрүм бар. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү тема укук болмокчу. Сизде кыздардын укугу тууралуу кандай маалыматтар бар? Мен буга чейин кыздардын укугу боюнча эч кандай маалымат уккан эмесмин. Буга чейин жаш балдардын гана укугу жөнүндө билгем. Мисалы эс алуу керек, ата энесине жардам берүү керек, мектепке себепсиз калбаш керек деген сыяктуу эле укуктарды билчүмүн. Кыздардын укуктары жөнүндө мен уккан эмесмин буга чейин. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Бүгүнкү тренингден күткөн нерселериңизди ала алдыңызбы? Албетте, бүгүнкү өткөн тренинг абдан кызыктуу болду. Мен бул тренингде кыздар өзүнүн каалоосу менен өзүнүн оюндагыдай жашоосуна укугу бар экенин түшүндүм. Жана кыздар бул баардык нерсени башкалар айткандай кылууга милдеттүү эмес экенин билдим. Мисалы кээ бирде ата энеси жактан да болушу мүмкүн. Мисалы тияка өзүнүн каалоосу менен бара албаган, мисалы башка жака мажбурлап катыштырышы мүмкүн, мисалы ийримдерге. Бул баардык нерсе кыздын өзүнүн каалоосу менен болуш керек экенин билдим. Бул жерден эң негизгиси ошо. Дагы бүгүнкү өтүлгөн укук тууралуу кандай маалыматтарды биле алдыңыз дагы кошумча? Бүгүнкү укуктардан бир гана кыздардын гана эмес, башкалардын да укуктары жөнүндө бүгүн маалымат ала алдым десем болот. Мисалы мектепте жүрүүнүн кээ бирлери билбесе керек, мисалы сабактан жебеш керек, мисалы телефон кармабаш керек. Азыркы убакта көптөгөн эле окуучулар сабактан телефон кармап жана жей беришет отурганда деле. Булар ушул тренингден кийин кээ бирлер бул нерселерди коет деген ишеничтемин. Бүгүнкү алган маалыматтарыңызды келечекте кандай пайдаланасыз? Бүгүнкү алган маалыматтар келечекте сөзсүз керек болот. Булар кыздар деген өзүнүн келечегинде каалагандай жашашы керек. Мисалы ала качуу боюнча болсо, кыздар буга макул болбогондон кийин бул андай болбош керек. Өзүнүн каалоосу менен жана өзүнүн желаниясы менен болуш керек. Баардыгы турмушунда дагы бул башканын турмушу эмес, кыздын турмушу, ал өзүнүн гана турмушу болот жана буга эч ким кийлигише албайт. Чоң рахмат.